Тыныш белгилер. Кыргыз тилинде 10 тыныш белгиси бар. Үтүр, чекит, суроо белгиси, илеп белгиси, көп чекит, үтүрлүү чекит, кош чекит, сызыкча, каша, тырмакча. Чекит. Чекит коюлган учурлар. Жай. Башкача айтканда күчтүү сезим менен айтылбаган сүйлөмдөрдөн кийин. Асыл Бишкекте жашайт. Сабакка кечикпегиле. Инициалдардан кийин. Ашы Атамбаев, Чыты Айтматов. Айрым кыскартылган сөздөрдөн кийин. БА башкача айтканда, ЖБУС жана башка ушул сыяктуу. ТА тактап айтканда. Номерленген катарда сандардан кийин. Бирок кээде жарым кашада келиши мүмкүн. Биринчи баш сөз, негизги ой, жыйынтык. Суроо белгиси. Суроо белгиси суроолуу сүйлөмдөрдөн кийин коюлат. Мисалы, кандай турасыңар? Эмне үчүн үй тапшырма аткарган жоксуңар? Илеп белгиси. Илеп белгиси коюлган учурлар. Илептүү сүйлөмдөрдүн аягында. Бул жер мага аябай жакты. Күчтүү сезим менен айтылган буйрук сүйлөмдөрдүн аягында. Тезирээк кел, үй тапшырмаңды аткаргын. Ураандардын соңунда. Жашасын демократия, кут келсин. Каратма же сырдык сөздөрдү күчтүү сезим менен айтылганда. Акматбек, баракелде, бали. Үтүр. Үтүр коюлган учурлар. Байламтасыз жана кайталанган байламталуу бирөңчү мүчөлөрдүн арасына. Айбек, Үтүр, Урмат, Үтүр, Асандар барышты. Айбек да, Урмат да, Асан да барды. Байламтасыз жана байламталуу сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына. Сабак башталды, Үтүр. Нурбек келе элек. Таң атты, Үтүр. Бирок Нурбек дагы эле уктап жатат. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумундагы багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөмдүн ортосуна. Жаз келип, Үтүр кар эрий баштады. Чакчыл түрмөктөрдүн эки жагына, башына же аягына. Нанды күйгүзүп жиберип Үтүр Жылдыз апасынан тил укту. Обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрдүн эки жагына же башына. Бизде Үтүр карапайым калкта Үтүр күнөө жок. Алардын Үтүр, студенттердин Үтүр убактысы жок. Каратма, киринди сөздөрдүн эки жагына, башына же аягына коюлат. Айбек байке, күтө туруңуз. Кош чекит. Кош чекит төмөндөгүдөй учурларда коюлат. Бирөңчөй мүчөлөрдөн мурда келген жалпылагыч сөздөн кийин. Эки предметти. Кош чекит. Биология менен химияны жакшы билбейм. Байламтасыз тең байланыштагы татаал сүйлөмдө биринчи сүйлөм жалпылагыч мааниде колдонулуп, экинчи сүйлөм биринчи сүйлөмдүн маанисин ачып же анын себебин көрсөтүп турса, биринчи сүйлөмдөн кийин коюлат. Бейшембе эртең бошобойт. Кош чекит, ал айылга барат. Бир нече сүйлөм же сөз тизмектери менен чечмеленген жалпыланган маанидеги сүйлөмдөн кийин. Китеп окуган адам эле максатты көздөйт. Кош чекит. А. Билим алуу, үтүрлүү чекит. Б. Рахат алуу, чекит. Сызыкча. Сызыкча төмөндөгүлөр учурларда коюлат. Бирөңчөй мүчөлөрдөн кийин келген жалпылагыч сөздөн мурда. Карыяларда, жаштарда сызыкча баары келет. Сен, мен сызыкча экөөбүз эле окуп келиптирбиз. Зат атооч, кыймыл атооч же заттык мааниде колдонулган сын атооч, сан атоочтордон турган эми баяндоочтун ортосуна. Билим, байлык сызыкча.
милдетим сызыкча иштөө, уктаганым сызыкча эс алганым. Тике сөздөн кийин келген төл сөздөн мурда. Дем алыш күнү иштейм, сызыкча деди Үсөн. Диалог иретиндеги сүйлөмдөрдүн башына. Кандайсың? Жакшы. Тырмакча. Тырмакчага алына турчу сөздөр. Тике сөздөр. Кыргызстандан Австралияга бир суткада жетет экенмин. Тырмакча башталып жабылат, деди досум. Бечара. Үтүр белгиси коюлат. Тырмакча ачылып, иш көп, үтүр убакыт жок. Тырмакча жабылат, деп жүрүп ара карап кетти. Кашык же мыскыл катарына колдонулган сөздөр. Африкалык досуң аябай. Тырмакча ак. Жабылат тырмакчанын. Эмеспи? Ак дубалдын алдында көрүнбөй калат. Ишкана, газета, журнал чыгармалардын аттарына тырмакча коюлат. Тырмакча секом басмаканасы. Тырмакча ачылат чындык, жабылат газетасы. Андан кийин көп чекит белгиси. Көп чекит. Ой толук айтылбай калган сүйлөмдөрдөн кийин. Мен көп чекит, баарыңарга кош көп чекит. Кыскасы, иши кылса. Толук айтылып, бирок уландысы бирдей сезилген сүйлөмдөн кийин. Ушинтип жашап жүрө берет экенбиз да. Көп чекит бизде ушундай. Үтүрлүү чекит. Үтүрлүү чекит тең байланыштагы, татаал сүйлөмдүн тутумундагы өтүрлөрү бар жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына коюлат. Мунун негизги себеби ошол жөнөкөй сүйлөмдөрдү үтүрлөр аркылуу ажыратылган сөз тизмектери менен чаташтырбоо. Мисалы, мен анын билимине, акылдуулугуна ишендим. Үтүрлүү чекит. Кылган ар бир ишин аңдап көрүп, андан үлгү алуу керек дегенди түшүндүм. Үтүрлүү чекит. Көздөрүм ачылды. Үтүрлүү чекит жалпылоо маанисиндеги биринчи сүйлөмдүн маанисин толуктап турган бир нече жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына коюлат. Эки нерсени жакшы көрөм. Үтүрлүү чекит. Биринчиси чындыкты айтуу. Каша. Айрым учурларда сүйлөмдү же сүйлөмдөгү кандайдыр бир сөздү же сөз тизмегин кошумча бир сүйлөм, сөз тизмеги же сөз аркылуу толуктоого, тагыраак түшүндүрүүгө туура келет. Ошондой учурда толуктоо максатын көздөгөн сүйлөм, сөз тизмеги же сөз кашага алынып жазылат. Токо. Төлөбек келатат. Тура калып сыртка чыгып кетти. Атайын көрмөксөм болду. Ошондой эле тыныш белгилеринин кабаттап коюлушу да каралат. Суроо белгиси менен илеп белгисинин катар коюлушу. Бул тыныш белгилери илептүү суроолорго коюлат. Биринчи суроо белгиси коюлат. Себеби сүйлөм суроолуу, андан соң илеп белгиси коюлат. Бул эмне кылганың? Суроо белгиси, илеп белгиси. Эмнеге жумушка келбей калдыңар? Суроо белгиси, илеп белгиси. Илеп белгиси анан көп чекит катар коюлушу. Күчтүү сезим менен айтылган ойдун толук болбой калган учурунда жогорудагы белгилери коюлат. Мен муну түшүнбөй жатам. Тезирээк келе калчы. Илеп белгиси көп чекит. Жардамдашайынчы деген мааниде. Суроо белгиси жана көп чекит. Берилген суроодо ой толугу менен айтылбай калса, суроо белгиси менен көп чекит коюлат. Сиздин калемиңизди колдоно берейин да. Суроо белгиси көп чекит. Же болбойбу деген мааниде коюлат. Демек биз жогорудагы тыныш белгилердин ар бирине кыскача токтолдук.